Саламатсыздар, Кубанычбек Алибеков, жаңылан ұйымы. Мен сіздерді саламатсыздар деп, Назарбаев айтып кеткендей, урматтуу бұл жерде аттуу баштуулар, урматтуу моундайларды сіздерді баттырды. Мен сіздерді атыңардан атап айтамын, мындай саламатсыздар мигранттарды өйрөтүп, бейбешар мигранттар деп айтыш керек да, атыңар менен. Сіздер кыйын болсо, мындай патриот болсоңор бир өзүңөр үчүн мекенде, мамлекет үчүн бир тыйындай сиз кеткен. Себеби Назарбаев айткандай канча жылдан бери шайлоо система шайлоо болуп атса, ошончо жылдан бери бир дагы жумуш жок. Мисалы анын баардык нерсе цифра менен эсептелинет да. Мисалы 4800 адамды консулдук учетко жөнөттүр Кыргызстанга, анын 3800 шайлоочу деп тааныптыр мамлекет. Демек, азыркы күндө 3800 адам катышат. Бул деген нерсе бул мигранттардын кайдыгерлиги эмес, бул деген нерсе ошо БШКда айлык алып отурган ошол Шайлдабекованын иштегенинин результаты да. Мисалы 700 миңден 3800% айланса 0,02% да. Ошо 0,02% иш аткарыптыр да. Бул алган айлыгыны 0,02% аткарыптыр. Мен силерге укмуштуу шарт түзүп берем. Биз мындай бул дүйнө 21-кылымдагы БШКда эмнегедир 17-кылымда жашайт да аларчы. Аларда деген электрондук каттоо жок, формада толтуруу. Аларда деген электрондуу мындай консулдук учетко каттап койгон жок, автоматтык түрдө цифровизация жок, прозрачность жок. Качан гана алардын эшигин капкылап башына койгулаганда айтат экен да. Так, бул кандай эле деп туруп анан бири-биринен сурап туруп, мындай кылсаңар болот деп туруп, жок бул экен, бул мындай болот деп. Бул жеткен бул сабатсыздык да. Мен аларды ошентип эле айттым. Шайлдабекова дагы анын колунда иштеген бардык кызматкерлердин же сабатсыздыгы, же бунун үстүнөн бирөө баскырлап аны айттырбай атат да. Силер айтпай тургула, дебей тургула, учпай тургула, мындай билмешке салып тургула дегенчи. Мен чындап бул Москвада жүргөн мекендештерге мындай ичим ачышкандан эле айтып атат нерсеничи. Булардын иштеген иши ошол 0,2%. Андан ашпайт. Ал 0,2% менен ушунча жылдан бери иштеп келген Шайлдабековна неге эле жүрөт азыркыга чейин түшүнбөйм. Андан башка кадр жокпу жаштар? Андан жакшы мындай прогрессивдүү жаштар жокпу? Же бир эле Шайлдабековага байланып калганбы БШК? Же шайлоодун жетекчилиги бир гана Шайлдабековага чечип, андан башка кадр жок Кыргызстанда? 6 миллион адамдар. Мен ушуга таң калам да. Бир суроо берсең, мындай суроодо так жооп бербейт да. Мындай езип сүйлөп атып, өзү эмне дегенин да түшүнбөй калат. Өзү кандай суроого жооп берген, өзү канааттанбай калат. Мен силерге керт башы менен жооп берем деп айтат. Анан ушул нерсени кантип өтөлү десек, бул нерсе мындай да, сиз тышкы иштер министри сиз жооп берип коюңчу деп ага шылтайт да. Бул БШКны чыга турган бул ишини тышкы иштер министри эмес да, ал БШК айтыш керек. Тышкы иштер министрлиги айтат, да, биз кыйратып усиленно иштеп атабыз. Ал жерде бригада 2 эсе катуу иштеп атат наоборот. Баарыгы тургула, силерден эле мына Максат мырза, сиз фамилияңыз 3 Максат Мамбетов бар экен, бирөөңүз дагы туруп атсыздарбы? Кайды келсиңдер деп айтты да Максатка. Анан биз айттык, токтогула дедик. Может биз чындап эле кайдыгербиз деп. Биз аларды жөн эле укмуштуудай иштеп, усиленно күнү иштеп атса, может биз аларды жөн эле күнөөлөп атканбыз деп. Барды эртеси күнү, эртең 10дон баштап 457 болуп жазылды, 5 саат жүрдү, ошол компетенттүү органга жетти, жеткенде кандай жооп алганын уктуңуздар. Ал жерде айтты, биз консулдук учетко алганга азыр шартыбыз жок, формада келе элек, базалар байлана элек, бүттү. Экинчи жолу барып азаттык ишенбей, азаттык барып тартты. Анда да ошондой жооп. Анан элчилик менен жолуктук. Эдуард Кашкаевич менен жолуктук. Эдуард Кашкаевич өзү айтып атат. Жок, биз азыр токтотуп алабыз. Силер консулдук учетко туруп эле тургула, автоматтык түрдө силер туруп каласыңар деп атат. Мына видео факт турат. Анан эле 3 күндөн кийин айтат, жок, Шайлдабекова ал жактан айтышты, консулдук неме формада обязательно экен. Себеби көрүп калды. Карасак, Максат деле беркилерде волонтерлор бүт шакылдатып эле электронду жөнөтүп атышат. Карасак, цифра өсүп атат. Анан стоп, муну токтотпосок болбойт экен деп формада обязательно деп айтып атат. Эми формаданы макул тапшыралы. Ушуну электронду тапшырсак болобу деп. Сайттарда жүрөт да болот депчи. Кантип тапшырыш керек, ага паспорттун паролун алыш керек. Через мындай невыполнимый задачалар аркылуу болганда, аны Шайлдабеков өзү деле өтө албаса керек дейм да, мына компьютер болчу, мындай Москвада туруп өтүп көрүңүзчү өзүңүз десечи. Ушундай бир ишти аткара алган
мындай жетекчилерге мен боорум айтты. Кадровый кризис деп ушуну айтат. Кадровый кризис ушуга алып келет. Кадровый кризис мигранттардын санын өсүшкө алып келет. Кадровый кризис ушундай иштөө көрсөткүчү 0,2% кадрларды биздин үстүбүздөн башкарууга алып келет. Мен Шайдулла Бекованын бул жылга чейин кылган ишини мен канааттандырып эмес деп айтам да. Бардык нерсени ачык менен айтам. Канааттандырып эмес. Шайдулла Бековна биз 10 жол сүйлөштүк да Zoom менен. Бир да жолу ынанган жокмун суроо. Кайра эле өзүңдү күнөөлүп коет да. Силер мигранттар депчи. Силер эмес, ал силердин ишиңер. Буларды консулдук учетко алуу, булардын форма 2-сын бакытында эгерде силерге керек болсо, мисалы президенттик шайлоодо бул рыноктар менен надыбай кеткен. Рыноктар менен футбол, медцентр баардык жака чуркап жүрүшкөн да кол мененчи. Бутуна тийбей. Биз 10 адам болсо да каттап койлу. Себеби президенттик учурда ал кандайдыр бир саясий көз караштар менен мигранттардын кызыкчылыгы болгон. Мигранттар кимге добуш беришин билген булар алдына. Ошон үчүн булар бутуна тийбей чуркашкан. Азыр ошондой чуркабай, мартта келиш керек эле. Азыр сентябрь болду. Качан келет десек, биз мартта барыш керек, чартеринг рейстер жок, бул бечараларга самолет жок экен да. Ошон үчүн келе албайбыз турабы, мобилдик группасычы. Биз ошо самолет болсо келип, ошол нерсени тездетиш керек экен. Бир эле нерсе бул шалаакылык, бул сабатсыздык, ошондой эле нерсе, башка эчтеке жок. Компетенттүүлүк жок. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул нерсени биз мындай айтып кала бербеш керек да, бул нерсени келген резолюция кабыл алайлы да, мен кыска сүйлөшпөй аяктайын. Резолюция кабыл алып туруп, ушул жердеги бүт айтылган нерселер сын пикирлерди БШКнын төрайымына, андан кийин ушул президентке болгон резолюцияны кабыл алып туруп, ушул жерде төрагалар көп ичинде эле келе албай калышы мүмкүн да, кандайдыр себептер менен. Ошолордун фамилияларын жазып туруп, ар бир район төраганын, областной төраганын, коомдук ишкерлердин бүт баарынын фамилиясын жазалы дагы, анан ошолорго ошол кагазды сунуп алат. Ким чындап эле мигранттар үчүн кол коюп бере алат, ошондо кимдин ким экенин билет. Эгер ошол тизмеге кол коюп беришсе, анда ошол тизме боюнча бардык райондун жетекчилери менен областын жетекчилеринин тизмесине резолюция менен президенттик аппаратка, БШКга, өкмөткө, бардык тиешелүү органдарга кагаз жүзүндө тез аранын ичинде 3-4 күн ичинде жөнөтөлү, анан ошол нерсени биз исходящий номер менен анан дагы анан катталган номерин алып туруп, ошол нерсени бир жуманын ичинде жооптолайлы. Бул нерсе мен кыскача коеюн, ошол мигранттарга эң негизги чечим бул баягы каттоодо турган кандай каттоо болот? Жок, консул каттоо эмес, диаметрикалык каттоого турган гана жарандарга жөн эле шайлоо укук бериш керек да. Себеби алар барат дагы отпечаткасын коет, ал жерден компьютерден талон чыгат, ал талон чыккандан кийин ал кайра экинчи жолу барып койгондо ал чыкпайт уже. Ошон үчүн эң оңой жол ушул. Алардын кагазын да кетирбесин эчилиги бар болуп, алардын баягы мигранттарды очередке деле тургузбасын, жөн эле отпечатка менен алып, ошондо ошол диаметрге менен канча жаран келет. Ошондо кайды керек эмес, ошондо так атташат. Рахмат.